негизи азыр айымдар тиги космоско деле учуп атат. Сабакты окуп эмне кыласыңар? Жеткениңер бар деле күйөөгө тиесиңер, бала чака менен үйдө отурасыңар. 12 килограммга 10 упай беребиз. Баткен, Нарын, Жалал Абад, Талас, Көл, Каракол. Кирешеси азырынча бул өзү расходун өзүн жабып атат. Чоңоюп калгандарга бир аз кыйыныраак, бирок кичинекей балдар жакшы түшүнөт да. Көрүүчүлөр таң калышы мүмкүн, ушундай тиги чет мамлекеттин окунуп бүтсө, анан ушундай өзү айтыны билет экен, анан бул кыз эмнеге таштанда чогулуп жүрөт деп ойлошу. BBC-нин тандоосу боюнча 2022-жылдын дүйнөдөгү 100 мыкты айымдын катарына кирген Айнура Сагын менен сүйлөшөбүз. Айнура Сагын инженер, программист, IT адиси. Кыргызстанда таштандыларды туура сорттоп, экинчи ирет иштеп чыгууга мүмкүнчүлүк түзгөн Тазар стартаптын негиздөөчүсү жана директору. Стартаптын негизги максаты таштандыларды туура сорттон үйрөтүү менен элде экологияга болгон мамилесин оңдоо. Айнура Сагын Кыргызстанда мектептер арасында тынымсыз семинарларды өткөзүп, кеминде 2000ден ашуун мектеп окуучуларын программалоого үйрөткөн. BBC-нин 100 айым долбоору 2013-жылы негизделген. Жыл сайын социалдык, саясий, спорт, маданий жана илимий жаатта таасирдүү роль ойногон айымдарды изилдеп топтойт. Быйылкы жылы бул тизмеге америкалык жаш ырчы Билли Айлиш, орусиялык ырчы Алла Пугачева, ирандык альпинист Элназ Рекаби сыяктуу белгилүү айымдар кирген. Айнура Сагын 100 таасирдүү айымдардын катарын толуктаган экинчи кыргызстандык. 2020 жылы бул рейтингге Көз Азиздер Федерациясын жетектеген Гүлназ Жүзбаева кирген. Ал мамлекеттик документтерди брайл шрифтине которуп, көзү азиздердин маалымат алуусуна чоң жардамын берип келет. Сиз кандай сезимде болдуңуз ошол тизмеге киргениңизди укканда? Кат келгенде окуп ишенген жокмун, бир аз толкундандым. Жакшы кабар экен деп койдум. Негизи кыргыз кыздар жөнүндө ойлондум да. Негизи быйыл новостиге чыкты го, жаңылыкчы Кыргызстан Борбордук Азияда эң мындай Кыздар үчүн коркунучтуу өлкө. Кыздар үчүн коркунучтуу өлкө депчи. Анан кийин ушундай нерселер кыздарыбыз билсин, айымдарыбыз билсин. Ушундай наамдар бар, ошого жетишсе болот деп, бул жакшы бир үлгү болот го деп ойлоп, ошого макул деп кабыл алдым да. Өзүңүз инженерия, технология жаатына келген кезде өзүңүз билимиңиз ошондой? Ооба, мен өзүм билимим негизи Манаста компьютердик инженерияны бүткөм, бакалаврын, магистратурам компьютердик көрүү жана сүрөттүү иштетүүчү деп коет. Өзүм мындай по образованию инженермин да. Веб-дизайн, веб-разработка менен да иштеп кеткем. Нефтиге жакын, Metaverse'га жакын бир стартапта иштейм, операциондук директор болуп. Ал дагы ошо IT сферасында да. Анан Тазарда да бир негиздөөчүсүмүн да, Тазардынчы. Ошонун баардыгы мындай ITге жакын болгон үчүн, анан долбоорлорум ошо иштеген ошо бул технологияга жакын болгон үчүн мындай тандашты го деп ойлойм да. Айым болуп анан ошо технология, инженерия жагын алып кетүү мындай кыйын эмеспи? Негизи азыр айымдар тиги космоско деле учуп атат, жанагы трактордор деле айдап атат, машиналарды оңдошуп атат. Бизде деле канча эжелерибиз бар, АЗСтерин ачып, жанагы машиналардын баардыгын өздөрү оңдошуп, же жанагы сваркада деле иштеп, же PhD'лердин постдокторун бүтүрүп, ракторду изучать этип, же мындай башка жанагы химия тарабынан дагы баардыгын изилдеп атышат. Ал деле баардык бул жумуштар жеңил эмес деп ойлойм, бирок жеңил жумуш жок негизи. Анан бул көйгөйдү чечкенди жаккан адамдар ушундай кесиптерди тандашат го дейм да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул ар бир айым жакса баардыгын мындай алып кете алат депчи. Бирок ошо элдер ойлойт, ошо инженердик кесип бул абдан кыйын депчи. Бухгалтер болуш деле жеңил эмес. Буда деле көп эсептерди жасаш керек. Негизи бухгалтерлер негизи айымдарда көбүнчөчү. Анан кийин бухгалтерияны кыла алса, эмнеге инженерияны кыла албайт айымдар, аялдар. Аны оңойлогу дейм да.
ар бир айымга жакса. Университетте окуп атканда, бакалаврда окуп атканда бизде бир агайларыбыз бар болчу, профессорлорубуз айтчу, эми сабакты окуп эмне кыласыңар? Жеткениңер бар деле күйөөгө тиесиңер, бала чака менен үйдө отурасыңар. Эми кыйналбай эле койгула деген сөздөр бар болчу да. Анан ошондой укканда мындай бир аз катуу келчү. Анан кийин группабызда дагы кыздар аз болчу да, 25 эле пайыз. Быйыл мен магистратураны бүттүм, жана Европада. Европада бүткөндө эле магистратурам 25% эле кыз да. Бул негизи аз. STEM сферасында, бул технологияларда кыздар аз, кыздарга жардам берсек деп ойлор кетчү. Курбуларым дагы ошондой эми азыркы медиада, жанагы журналдарда, гезиттерде, телевизорлордон уккан нерселерибиз бул кыздарга көбүнчө кантип күйөөгө тийиш керек, же кандай кийимди сатып алыш керек, же ушактар боюнча эле болчу. Анан башка биз историяны көрбөдүк. Мен ошо курбуларым менен ошо Facebook группаны ачып, ошо жерде кандай бир возможностьтор бар, кандай китептерди окуса болот, эмне стипендиялар бар кыздар үчүн, кандай жумуштар ачылып атат деген ошолорду өзүбүз ачып бөлүшүп баштаганбыз. Ошентип анан кийин ошо онлайн журнал кылайык деп чечтик. Анан онлайн ошо Алина Жетигенова деген курбум бар, ошо менен биз онлайн журнал кылганбыз. Аты She's Nomad болчу. She's Nomad деген бул ал кыз көчмөн же ал кыз жаман эмес деген да. She's Nomad. Ошентип ачып биз Борбордук Азиядан ошондой ар кандай бир историяларды чогултуп, бир курбум Сара деген бул ысык көлдү мындай сүзүп өткөн да. Тарыхта азыр 4 эле адам ысык көлдү бир жээгинен экинчи жээгине сүзүп өткөндөн 4 эле. Ошонун бириси ошо бул Сара деген курбум да. Ошондой историяны же башка бир кыз Айронманда өткөн, же бирөөсү Асель Сарпаева, кыргызстандык айымыбыз бар. Ошол өзү награда алып, жанагы эмне бир өзү илимий университетте жана илимий изилдөөлөрүн жүргүзүп, ошого бир наам алып, жакшы бир жумуштарга орношкон. Ошондой историяларды мындай бөлүшүш керек, ошондойлорду айтыш керек деп ошол долбоорду баштаганбыз да. Анан мындай өзүм арамда дагы курбуларым жана Салтанат Алиева деген биринчи ошо жана Кыргызстанда 3D принтерди өзү жасап, ошо протезтерди калып баштаган да. Ошондойлор бул историяны мындай кыздар уксун, айымдар уксун деп биз шыктансын, ошого мындай максат менен мындай жүрсүн деп ошондой историяларды бөлүшүп баштаганбыз да. LinkedIn компаниясында ал жерде мен стажировка өткөм. Ал ТКВ программанын ичинде болгон. Ошо 2017-де бардык, ошо 5 айым болуп Сан-Францискога. Бул программада 10 ондон көп өлкө катышат. 100дөй айымдарды тандашат. Именно STEM сферасында иштегендер, бул Science, Technology, Engineering and Math деп коет. Бул же наукада, технологияда, инженердик кесиптер менен иштеген же ошого жакын компанияларга иштеген айымдарды тандашат. Бала чагыңыз жөнүндө айтып кетсеңиз кандай? Ошо айылдан чоңойгон кыз ушинтип дүйнөдөгү 100 таасирдүү айымдардын катарында болуп деп калды. Эмне кызыкчу элеңиз ал кезде? Мектепте мен өзүм Таластан бүткөм. Экинчи мектеп Таластагы ошо экинчи мектепти бүтүп, негизи мектептен деле ошо математиканы жакшы көрчүм. Математика сабагын жакшы окуп, өзүмдү ошо математикадан эжекебиз абдан колдочу да менчи. Ошону жакшы көрүп, мектепте президент болчум. Анан бүткөндөн кийин ошо келип Бишкекке келип, ошо Манаска документтерди тапшыргам да. Үй бүлө, мындай коом, башкалардай ол эле тиги экономист бол же юрист бол деп бардык эле ошентип айтышат. Анан кийин кээ бирде окууну эмне кыласың, андан көрө мындай жеңил нерсени тандабайсыңбы дегендер деле сөздөр болот. Эми аларды деле укпай өзүбүз мындай айлана чөйрө ошо курбуларым активный болгон үчүн мен да ошондой активдүү болуп бир максаттарды коюп ошого жетиш керек деп ойлонуп жүрдүм.
Бизде ошо Тазар деген биз организацияны курбу менен негиздегенбиз. Ошо Тазар бул биз Кыргызстанда жана таштандылар мусоркага аз барсын деп ошол максат менен ачканбыз. Анан кийин негизи Кыргызстандагы организацияларга жанагы жарандарга ошо таштандыларды кантип сорттош керек, аны эмнеге переработкага кайра иштетүүчүгө жибериш керек, бул эмнеге экология абдан маанилүү нерсе дегенди түшүндүрөбүз. Анан ошо биз организацияларга жардам берип, жанагы аларды жана кайра иштетилүүчү заводдор менен же пункт приемдор менен байланыштырабыз. Байланыштырганбыз бул тиркеме менен, мобилдик тиркеме менен Тазар деген мобилдик тиркеме бар. Организациялар же ошо жарандар тиркемени ачып, кантип сорттоону үйрөнүшөт. Экогиди бар, ошол жерден кантип сорттош керек, эмнеге сорттош керек деп. Анан кийин карта бар, картанын ичинде мына Кыргызстан боюнча кайсы пункт прием бар, кайсы завод бар, ошо кайсыл жерге апарып ошону берүүнүн маалыматын алып алышат, же ошо сбор вторсырьяны сервисти заказ кылса болот. Алар ачып объявление калтырышат, адресин, кандай гана жанагы вторсырьёсу бар, жана эле типтери, килограммын, телефонун жазып туруп, номерин жазып, ошо объявление калтырып коет. Анан бизден Тазардан ошо объявлениясы көрүлүп, анан бул машина менен биз келип алып кетебиз ошо вторсырье. Буга кандай бонустар болот? Мисалы, бир уюм деп коелу, бир офис ошо таштандыларды сорттоп берет, анан алар кандай бонус ала алышат? Жарандар, уюмдар ал бонусту ала албайт, бирок жарандар алат. Жарандар ошо мисалы ал ошо таштандылардын кайра иштетилүүгө жарай турган таштандылардын сорттосо, алардан биз алып кетип ошо 1 килограммына бир бала беребиз да, бир упай. Бирок ал минимум 8 килограмм чогултуш керек. Ошол чогулткандан кийин мисалы былтыр Керемет банк 10 килограмм таштандыга 10 упай берчү, 10 упайды ал 1000 сомго ала алса болот да. Же 10 килограммга 10 упай беребиз. 10 упайды барып эме Элкарт деген картасына алат. Ал Элкарттын ичинде 1000 сому бар. Ошого алмаштырып алат. Же мисалы 40 балл болсо, 40 упай чогултса, аны эме шородон барып бир блок максым алса болот. Же 1000 килограмм берсе, ошо таштандыларын чогултуп, бир жыл боюнча чогултса, Караколдо досубуз бар, Мацуноки деген гостевой дом бар. Ошо конок үйүндө 3 күн эс алса болот завтрагы менен. Көрүүчүлөр, биз сиздерге дагы бир жолу кайталай кетели. Эгерде сиздер үйүңүздөгү же офисиңиздеги таштандыларды мына сорттоп, анан ушу Тазар деген тиркеме аркылуу байланышып өткөрүп берсеңиздер, сиздер ошол таштандыны эле өткөрүп экологияга эле пайдасын тийгизбестен, сиздер өзүңүздөр дагы мындай материалдык жактан да бонус ала алат экенсиздер. Бул эң жакшы стимул болот окшойт. Азыр бир айда деп коелу, канча объемында мындай таштанды чогултуп калды Тазар? Бул быйыл биз бир аз өзгөрттүк өзүбүздүн ишибизди. Мурда биз жарандар менен гана иштечик да. Быйыл биз офистер менен көбүнчө иштеп баштадык. Ошо офистерге барып, бизде коллективибизде башка коллегаларым бар. Алар барып тренингтерди өткөрүшөт, кандай сортировка кылыш керек, эмнеге биз үйрөтөбүз, эмнеге тетрапакты албаш керек, анткени тетрапак биз Кыргызстанда иштетилбейт деген, эмнеге батарея же медицинский же электроникалык таштандылар эмнеге өзүнчө сорттолуш керек, аны мусорго ыргытылбаш керек, ошонун баардыгын түшүндүрөбүз. Анан ошентип түшүндүрүп, алардан уже аларга ошо тренингке төлөшөт. Анан кийин ошондон кийин уже мындай акысыз сбор вторсырья кылабыз да. Ошо биз быйыл көбүнчө уюмдар менен иштедик, жарандарга карагандачы. Бирок анан бул ошо жайындабы же кышындабы мындай ар кандай да, жайында көбүрөөк болот, кышында азыраак болот. Элдер азыраак сорттошот же азыраак жана бутылкалардан ичимдиктерди ичишет. Ушундай сорттогон бир аз мындай комфортный эмес деп, ошон үчүн ар кандай башкача болот да. Бирок 2022-де биз
20 тоннага жакын вторсырье алдык да. Анан ошону биз ошо заводдорго бердик. Ошо Алтын Ажыдар деген завод бар, переработкалар макулатура картон алышат, ошодон картон чыгарышат. Фрунзе завод бар, ал металл же алюминийлерди алышат, ошону кайра иштетишет да. Пластикти да өзүнчө бир пункт приема бар. Шишени Карабалтинский стекольный завод деп коет, шише заводу. Ошолорго берип заводдор менен иштейбиз да. Таштандылардын бул машина келип өзү эгер билдирсе, бул машина келип анан алып кетет экен да, баарысын. Ичин көрсөк болобу? Сиз бул жакта кызматкермин, бул жерде мусорку переработка материалдарын баарын алып кетебиз. Мисалы, обычный пластик, бутылка пет, маломоющий посуду. Буга жүктөп ушу алып салып кетебиз буларга. бул азыр нелер бул жакка чогулду азыр? Бул жакта азыр полиэтилен, салафандар да, мындай чаталган пакет, одноразовый пакеттер. Картон алып кетебиз, бертен стекло. Күнүгө алып кетесизби же жумасына бир определенный күндөрү? Негизи күнүгө эле алып кетип турам. Жителдерден, основной жителдерден алам. Балкондорго чогултушат алар адамдар. Анан бизге сдавать этишет. Канча килограмм берсе, ошончо килограммга веска тартып, анан бал салып берип ошого жарыша. Канча килограмм. Мындай баштагыга караганда көнүп калыштыбы? Мындай жарандар. Жарандар бөлүштүргөнгө уже көнүп, жаңыдан үйрөнгөндөр да бар, уже көнүп калгандар да бар. Жаңы тапшырып атканда биринчи менден сурайт, кандай кылып тапшырыш керек, кандай кылып эме кылыш керек деп. Мен барып, келип анан көргөзөм. Полиэтилендерди, пакеттерди өзүнчө, стеклолорду өзүнчө, картондорду өзүнчө, бумагаларды, кагаздарды өзүнчө бөлүштүрүп салыштырып койгула болот деп сдавать эткем. Заводдор бизге ошо бир биз алар менен ошо договор түзөбүз. Договор түзүп ошондой биз сизге алып келебиз, кандай чогултса ошондо алып келип бизге сдавать этели деп ошо бир договорлорду кылып, анан кийин кандай чогулса ошондой алып барабыз да. Биз бул ошо электромобиль менен алып барабыз. Бул электромобиль зыяны жок. Ушул машинаны алган тарыхын да айтып кетпесизби? Бир аз көрүүчүлөргө стимул болсун. Электрик унааны бул 2022-де алдык. Ошо жана Аврора деген Tech World деген бар. Ошо дүйнө жүзү боюнча аялдар ошо технология менен жакын бир уюмдарды орноштуруп иштесе, коомго, элге деген мындай уюмдар бар болсо, ошолорго бир награда беришет да. 2022-де бизге ошо $30,000 беришкен. Биз ошону утканбыз, ошонун жарымысына биз машинаны алып, электрик унааны алып, азыр бул электрик унаа менен иштеп атабыз. Сиздер мындан ары ошо таза региондор менен да иштешкенге пландар бар? Региондордо бизде ошо картабызда пункт приемдар бар. Ким иштесе, ким чогултса ошолордун баарын коебуз. Бизге чалып сурашса, каяка барсак болот десе, өзүбүз барып албайбыз да. Бирок ошол жерде пункт приема жана кайра иштетилүүчү пункттар бар болсо, алар өзү биз алып кетебиз десе, биз аларга айтабыз, ошо мындай объявлениялар бар экен, барып алып кете аласыңарбы деп, же өздөрү чалышып заказ кылышат да, алып кетишет. Кайсы региондор? Регион бардык эле регион бар. Баткен, Нарын, Жалал Абад, Талас, Көл, Каракол бардык эле бар да. Анан айыл өкмөтүлөр ошо региондогулар кантип иштешет, кайсы жерде кайсы заводдор бар, же жанагы эмне деп коет, биогаз чыгарган андай уюмдар да бар да. Жана метан же тамактан калдыктарын ошонун баардыгын бир эмеге салып, биогаз чыгарышып, же жанагы удобренияны чыгарышат. Ошондойлордун баарын билип, ошо тиркемеге киргизип, ошо биз өзүбүз айткандай максатыбыздын тазардын бир максаты бул кайра иштетүүчү уюмдар менен жарандарды биз байланыштырыш керекпиз да. Ошонун баарын көрсөтүп, бизге чалып сурашса, ошо силердин регионуңарда же айылыңарда же шаарда ушундай уюмдар бар. Ошолорго чалып, телефондор мындай чалып, же ушул адреси мындай барып сурап, өзүңөр берип, же аларды чакыргыла деп айтабыз да. Эми эң башкы суроо, мындан кирешеси канча болот? Кирешеси азырынча бул өзү расходун өзүн жабып атат. Азырында мындай көп
будан акча табабыз деп айта албайбыз, бирок биздин анткени максатыбыз бул андай экология жагы да. Анткени биз Кыргызстан боюнча дагы мындагы мектептерде дагы тренинг өтөбүз. Бизде ошо командабызда тренерлер бар, алар өздөрүнүн таштандыларды сорттоо, туура сорттоо боюнча кандай, эмнеге, кайсы эмнесинин зыяны бар, ошонун баарын түшүндүрөбүз да. Анан ошо бул сбордон акча чыкканын кээ бирлерин ошо расходторго жабабыз да. Анткени бир мектепке келсек 100 окуучуларга тренинг өтөбүз, бир мектепке барсак 200-гө окуйбуз. Ошонун биз сбор гана менен иштебейбиз да. Биз ошо жанагы экообразование деген жагынан да, тарап жагынан да иштейбиз. Эми сиздер менен кантип иштешебиз дегендер болсо, кантип байланышат, кантип иштешсе болот? Негизи жанагы сиз айткандай уюмдар болсо, алар биз уюмдардан мындай алып кетип сборду баштабайбыз да. Биз биринчи жана тренингтерди өткөрөбүз, ошо түшүндүрөбүз кандай типтерге сорттош керек, кантип бериш керек, эмнени бизге бергенге болбойт, эмнени бергенге болот депчи. Жарандар өздөрү негизи үйдөн сорттоп ошо тиркемедеги жана экогидти көрүп, кантип сорттоонун жана эрежелерин баарын карап, окуп өздөрү сорттоп башташса болот да. Сорттогондон кийин анан бизге жана тиркемеге эле объявлениясын калтырып эле, анан калтыргандан кийин эле биз антип этебиз да, алып кетебиз. Ошентип биз менен иштешсе болот. Анан кийин ошо чогулткан упайлардын барып тумар магазинге же фреско мороженое балмуздакка алмаштырып, же жанагы кооперативадан тиги билеттерин алып, ошентип колдонсо болот да. Коюнчуктар, балмуздар, бонустар бар экен. Чоңоюп калгандарга бир аз кыйыныраак, бирок кичинекей балдар жакшы түшүнөт да. Мисалы биз жана мектептерге келип тренингтерди өтүп атканда, экотренингтерди биз түшүндүрөбүз да, эмнеге сорттош керек, бул эмнеге бизге пайдалуу, эмнеге табиятка пайдалуу деп ошолордун баарын түшүндүргөндө балдар батыраак үйрөнүшөт да, балдар билишет. Анан ошолор өздөрү деле көрүп, негизи ошо пластик жанагы бөтөлкөлөрдү чогултканда деле ошону мен сата алам, ошону акча кыла алам деп, ошолордун баардыгын балдар мындай батыраак алып кетет да. Анан кийин кагаздарын деле алганын баарын сорттогонду үйдөн башташат экен да, балдарчы. Анан ошолорду сорттоп, анан ата-энелерине түшүндүрөт экен да. Кичинекей балдар, кыздар, ошолор бул табият маселесини, проблеманы мындай более остро көрүшөт да. Анан көрүүчүлөр таң калышы мүмкүн, ушундай тиги чет мамлекетте окунуп бүтсө, анан ушундай өз айтыны билет экен, анан бул кыз эмнеге таштанда чогулуп жүрөт деп ойлошу. Тазар негизи бул эки жумуштун бирөөсү. Өзүм да башка бир стартапта иштейм. Мен айткандай жана NFTге, Metaverse тууралуу иш боюнча иштейм да. Тазар бул менин өлкөмө өзүм хобби сыяктуу деп ойлойм буну. Анан Кыргызстанга мындай пайдалуу нерсе деп ошон үчүн жагат өзүмө. Экология маселесин биз уже канча 2012ден бери ойлоп келген, ушундай бир долбоор чыгарса, жарандарга жардам берсе депчи. Жарандарга жардам берип, ошо колдонгон үчүн биз ушул тазарды жүргүзүп келатабыз да. Рахмат сизге. Анда сиз менен дагы бир жолу сыймыктанарыбызды айтып кетели. 2022-жылдын дүйнө жүзүндөгү 100 таасирдүү айымдын катарын толуктаган кыргызстандык биздин сыймыктуу эжекебиз Айнура Сагын менен бүгүн маектештик. Маек абдан кызыктуу болду деп ойлойбуз. Рахмат, анда ишиңизге ийгилик. Дагы көрүшкөнчө.